Саламатсыңарбы балдар, кутмандуу күнүңөр менен. Азыр сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү өтүлүүчү темабыз Дабан мамлекети. Сабактын максаты окуучулар Дабан мамлекети жөнүндө маалыматка ээ болушат жана алган маалыматтарын жыйынтыкташат. Өнүктүрүүчүлүк максаты окуучулардын берилген тапшырманы аткаруу менен эс тутуму жана ой жүгүртүүсү калыптанат. Тарбия берүүчүлүк максаты окуучулар бири-биринин пикирин угууга жана сыйлоого тарбияланышат. Биздин заманга чейинки 2-кылымда Дабан дыйканчылыгы өнүккөн күчтүү мамлекет болгон. Калкы күрүч, буудай, жүзүм, пахта, беде өстүргөн. Атакы алыска кеткен аргымактары менен белгилүү болгон. Тарых булактарында байыркы Фергана мамлекети Дабан деп аталган. Фергана Дабан аталыштары байыркы түрк тилинде ажайып кооз жер дегенди түшүндүргөн. Перстер бул мамлекетти Сок, ал эми кытайлар Полоно деп аташкан. Кичине чоң болуп 70 шаар болгон. Алар кооз аймактардан орун алышкан. Тарыхый маалыматтарга караганда Дабан мамлекетинин борбору Эрши шаары болгондугун далилдешкен. Дабан падышачылыгы азыркы Ош областынын Араван районундагы Араван кыштагынын аймагында болгон. Шаарды бышпаган кыштан тургузулган калың дубалдар менен тосулган. Бийик мунаралар болгон. Кытай тарыхый булактарында Дабан падышачылыгынын элдеринин көздөрү чуңкул, сакалдары коюу, сырткы келбеттери европеоидтерге окшош болгон. Мансаптуу адамдардан түзүлгөн аксакалдар кеңеши падышаларды тактан алган жана такка отургузган, согуш же тынчтык маселелерин чечкен, элчилик байланыштарды түзгөн же болбосо үзгөн. Соода жолунун маанилүү түйүнү болгон Дабан мамлекетин каратып алуу жана даңазалуу жылкыларга ээ болуу максатында хан императору биздин заманга чейинки 104-102 жылдары Ли Гуанлинин жетекчилиги менен 2 жолу согуштук жортуулууну уюштурат. Дабандыктар улуу жибек жолу калыптан электе Чыгыш Түркүстан менен соода байланышын түзгөн. 5-кылымда Дабан падышачылыгы эфталиттер тарабынан басып алынып, тарыхый аренадан кеткен. Ал эми 6-кылымдын ортосунда түрктөр багындырып алышкан. Жыйынтыктап айтканда, Кыргызстанда жашаган байыркы элдер бүткүл дүйнөлүк маанилүү тарыхый процесстерден сыртта калышкан эмес. Башка элдер менен өз ара байланышта болуп келишкен. Эл аралык саясий, экономикалык, социалдык мамилелерде өздөрүнүн ордун ээлеп турушкан. Өтүлгөн теманы бышыктоо үчүн суроолорго жооп беребиз балдар. Дабан мамлекетине мүнөздөмө бергиле. 2. Дабан мамлекетинин өзгөчөлүктөрү жөнүндө айтып бергиле. 3. Дабан мамлекети качан тарыхый аренадан кеткен? Эмесе үйгө тапшырма балдар. Өтүлгөн теманы дептериңерге түшүрүп суроолорго жооп беребиз. Саламатта болгула.